Нарын областынын Куланак бейтапканасында 2 күндөн бери адамдын саны үзүлбөйт. Бишкектен дарыгерлердин көчмө тобу келип, акысыз көрүнүп алууга шашылышат. Шаарга барып, аябай кыйналып элдербиз. Очерет деген бар экен, тиягы тияка жумшайт экен, биягы жумшайт экен. Ширин Калбаева биринчи топтун майыбы. 25 жыл мурун инсульт алып, тез-тезден дарыгерлерге көрүнүп турат. Жүрөгүн текшертиш үчүн Бишкекке чейин барууга аргасыз. Шаарга барганда кичине биринчи группа инвалидмин, мага кыйынчылык болуп калат. Депутат жана Бакыт Төрөбаевга рахмат, ушундай айылдык элдерге көп келип каралашып турсун. Өзгөчө бизге окшогон инвалидтерге. Нарынга иш сапары менен келген Жогорку Кеңештин депутаты Бакыт Төрөбаев айылдык бейтапкананын абалы менен таанышты. Дарыгерлерден биринчи эле элдин ден соолугуна кызыкты. Очень много не лечится. Вообще процентов 40-50 не знает о своем заболевании. Өлкөнүн айылдарын кыдырып жүргөн кардиологдор менен кошо бул жолу гинеколог да келген. Тилекке каршы бул оорунун түрүнөн жабыркаган аялдар да көп экен. Гинеколог врачты апардык элек. Биздин аялдарыбыз текшеринде 5 онкология оору тауып, аларды Бишкекке жөнөтүлдү. Айылдардын тургундарын Бишкектен келип, заманбап оборудование менен келип текшербесек, анда биз ушундай биздин элдерибизди жогото беребиз. Биздин келечекте элибиз, улутубуз бир орукчан болуп калышы мүмкүн да. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып дарыгерлер көйгөйлөрүн айтып алышты. Бейтапканада жылытуу тутуму эски, канализация таптакыр жарабай калган, медициналык жабдуулар жок. Элдер да суранды, биз 250 миң сом турат экен, 150 миң элдин үлүшү бар экен, элдер өздөрү да топтошуп, мына ушу УЗИ аппаратын алганга аракет жасаган экен, биз ушу 100 миң биз жардам бердик. Кудай буйруса, эгерде УЗИ аппараты келсе, алдын алуу ооруларды ушу УЗИ аппараты менен көрө алат дагы, алдын алуу маалымат бере алат. Бакыт Төрөбаев айылдык бейтапканага органдарды текшерүүчү УЗИ аппаратын алып берүүгө көмөктөшөрүн билдирип, жергиликтүү элдин батасына ээ болду. Андан ары депутат сапарын Актала районуна улантты.